Кинезитерапияны ачууга кандай эмне түрткү болгон? Ал ким Бубновский деген? Бизде дагы ушундай методика керек экенин түшүндүм. Канская почта деп коет го. Бирөө жакшы болуп кетсе 20 кишиге айтат экен депчи. 1000ден ашык киши дарыланат. Ошолор кандай диагноз менен келип атышты? Эмнеге барам, оорубасам эле деп. Ар бир кызматтын өзүнүн баасы болот. Саламатсызбы, урматтуу көрөрмандар. Биздин подкасттын аты «Главное ден соолук». Сонун ат койдук ушундай биздин подкастка. Бүгүнкү биздин коногубуз өзгөчө врач, өзгөчө дарыгер, кыймыл менен дарылоо же кыймыл менен ооруларды алдын алуу боюнча Такен Сыдыков, врач, кинезитерапевт. Кош келдиңиз, Такен мырза. Рахмат. Биз ушу шаардан, Бишкек шаарынан ар кайсы жеринен көрүп калабыз кинезитерапия деп. Ушул эмне дегенди түшүндүрөт? Биздин айтып берсеңиз ушул жөнүндө кененирээк. Сиз биринчи Бишкекке, деги эле Кыргызстанга ушул методиканы биринчи алып келдиңиз. Ушул жөнүндө айтып бересизби? Айтып берейин. Бул кинезитерапия деген термин кайдан келип чыккан? Кинезитерапия бул грек тилинен алынган сөз. Кинезис кыймыл, терапия марызга берилүү, дарылоо. Ушунда кыймыл менен дарылоо деген түшүндүрөт турбайбы? Кыймыл менен дарылоо деген түшүндүрөт. Бул терминди биринчи колдонгон доктор Бубновский болгон. Биринчи бизге келгенде чынында көптөрү бул эмне деп түшүнүшкөн эмес, билген эмес. Акырын элдин арасына кирип кеңири колдонулуп калды бул сөз. Бубновский Сергей Михайлович өзү бул кинезитерапияны ачууга кандай эмне түрткү болгон? Ал ким Бубновский деген? Бубновский деген орус Москвадагы дарыгери, окумуштуу профессор. Өзү бул методикага 22 жашында чоң аварияга туш болуп, кыймылсыз жатып калган. Анан ага чейин ал башка окуу жайын окуган, ошондон кийин анан медицинага келген да. Медицинага келип, институтту бүтүрүп, өзүн өзү ушул кыймыл менен көтөргөн. Азыр Бубновскийдин андай бир убакта инвалид болгонун эч ким билбейт. Азыр басып турганы боюнча эч ким ойлобойт, мурун инвалид болгон деп. Кинезитерапия бул негизи ЛФКнын негизи бар. ЛФК деген биз эми айтып кетели, лечебный физкультура. Лечебный физкультура. Мурдатан бери келаткан бир дарылоонун ыкмасы. Бубновский болсо Сергей Михайлович буга өзүнүн атайын иштелип чыккан тренажерлорун колдонгон. Тренажерлор ушунчалык так геометриялык кыймылдын геометриялык эмне деп коет. Адамдын кыймылына ыңгайлаштырылган. Ошол анан бул кайсы 2003 жылы го. 2003 жылы мен өзүм белим ооруп калган. Анан ар кайсы методикалар менен дарыланып көрдүм, дары менен, өзүмчө кыймыл менен. Бубновский болсо 2006 жылы интернеттен карап отуруп, ушундай методика бар экенин окуп, анан өзүм Москвага барып, ошол жерде дарыланып, анан бизде дагы ушундай методика керек экенин түшүндүм. Ошондон кийин Бубновский менен сүйлөшүп, ошондон кийин Бишкекке алып келгем. Франшиза деп коет да азыркы кезде. Франшиза бул Центр доктора Бубновского деген франшиза. Бул ыкма патенттелген. Бубновскийдин бир нече патенти бар. Ошонун негизинде иштелет. Анан элге кантип сиз ушундай методика бар деп тааныштырасыз? Мынакей биринчи ачылгандан баштап азыр шаардын 2-3 жеринде бар эмеспи? Демек, маалымат бар экен да. Элдер бул маалыматты көпчүлүгү интернет аркылуу алышат болуш керек. Анан бизге келгендер
баягы цыганская почта деп коет го. ооба. Бирөөнү айтып, ошондон анан кеңири таанылып кетти азыр. Бирөө барып жакшы болуп кетсе, башка бирөөлөрүнө айтат да. Ооба, ошондой. Баягы рекламанын тиги эмеси бар эмеспи? Эмне деп коет, мыйзамы. Бирөө жакшы болуп кетсе, 20 кишиге айтат экен депчи, 20 киши келет экен деп, Ооба. Бул бири-биринен уккан өтө таасирдүү болот. Интернеттен окуганга караганда. Ошол негизинде бизде азыр көпчүлүгү билип калды да бизде. Түшүнүктүү. Демек, сиз өзүңүзгө жардам берип, анан сиз дагы ошол эле ыкма менен бул жака алып келиптирсиз да. Ооба, ошондой. Ошондо кинезитерапияны сиз биринчи алып келдиңизби Кыргызстанга? Кыргызстанга ооба биринчи Биринчи алып келдиңиз. 2011 жылы күзүндө алып келгем. Канча адам ушул жерден жакшы болуп кетти деп орточо эсеп менен айтсаңыз? Орточо эсеп менен жылына бизде кандай эми бизде жалкоолук өтө күч эмеспи? Жалкоолукту жеңмейинче бул методика менен дарылана албайт элдер. Бул методика кыймыл менен дарылагандан кийин бул бир күндө дары ичип эле дарыланып кеткендей эмес. Буга өзүнүн адамдын эрки керек, убакыт керек, минималдуу 3 ай убакыт керек да. Анан бизге келгендер көпчүлүгү жалкоолуктун негизинде чыдабай кетип калышат. Биринчи келгенде эле жардам бериш керек дегендей болуп, Ошондой таблетка ичип койсо эле жардам берип калат. ошондой түшүнүк менен келишет да. Анан өздөрү баягы көптөрү ошондой эметпей чыдабай кетип калышат. Адак дарыланып 3 ай, 6 ай дарынын биздин методиканын результаты ошондо билинет да, жыйынтыгы. Бизде дарылангандар көп. Жылына 1000ден ашык киши дарыланат. Ошолордун бир 50% дарыланып, аягына чыгып, жакшы болуп кетишет. кетет. А калгандары баягы дары ичем, анан тияк барып дарыланам деп ар кайсы башка жактарда. Ошондо кандай кесиптеги врачтар иштейт сизде? Кинезис терапевт, сиз өзүңүз окуп келдиңиз. Кинезитерапияны врачтар переподготовка өтүш керек болот. Бизде биринчи эмебиз Москвада Бубновскийдин өзүнүн атайын окуу жайы бар. Заманбап кинезитерапия жана физикалык реабилитация деген Институту. институт бар. Ошол институттан барып окуп келишет. Бизге келип иштеген врачтар биринчи ошол жактан окуп келишип, андан кийин иштешет. Инструкторлорубуз да ошол жактан окушат, ошол жактан даярдалат. Жакшы. Демек, ушу кыймыл менен дарылоо же дарылоо гынабы, же алдын алууга дагы бар эмелер барбы? Эми кандай кыймыл? Бул жашообуздун эң негизги Эмнеси? күчү. Бул кыймыл да. Кыймылсыз эч нерсе жүрбөйт. Ооба. Баардык жерде кыймыл болуш керек. Кыймыл болбогон жерде өнүгүү болбойт. Ал жерде кандай деп түшүндүрсөм, эми сууну деле келип токтоп калган жерде саз болуп. Биздин организмде кан бар, токтосуз айланып турат да, жүрөк. Баардык жерде кыймыл болуш керек. А кыймыл жок жерде бизде оору пайда болот. Жашоо болбойт да, мындай айтканда. Демек, кинезитерапиянын негизи ошо кыймылда экен да. Кыймыл. Кандай оорулууларга бар го бизде показания, противопоказания деген кандай оорулар сунушталат сизге? Деги эле врачтар сизге жиберишеби сиздерге? Кайсы врачтар менен тыгыз иштешесиз? Кыймыл. Кыймылга эч кандай противопоказания орусча айтканда жок. Жок. Бизде дарылангандар, бизде тренажер менен дарылагандан кийин ошого физикалык өзүнүн абалы дал келиш керек да. Ошон үчүн бир 8 жаштан 10 жаштан баштап алсак болот да биз эмеге дарылоого. Жаштан ограничение чектөө жок. Бизде болгон 92 жаштагы согуш ардагерлер келип дарыланган. Ал азыр Москвага кетип калды балдарына. Ошондон кийин ошол жака кеткенден кийин келбей калды. А так мындай чектөө жок бизде. Чектөө жок. Сизге врачтар билишеби ал жөнүндө? Мисалы, ошол эле невролог врачтар же башка врачтар ушундай деп маалымат берип, сиздерге жиберип турабы? Азыр бизде иштеген врачтардын көпчүлүгү эле билип калды.
көптөрү айтышат, түз айтышпайт ушул жака бар деп, бирок мындай рекомендация беришет өзүнүн ооруларына. Ошол Мына негизинде сиздин алдыңызда эле биз невролог врач менен сүйлөштүк инсульт темасында. Ошол инсульттун негизги деги эле бирден бир дарысынын бири бул кыймыл экен да. Ошондо сиздерге келдиби эле ушу инсульт менен ооругандар ушул реабилитацияга? инсульттан кийин реабилитацияга келишет, бирок инсульттан кийинки реабилитациянын бир аз өзгөчөлүктөрү бар. Анча үчүн биз дагы бир аз кошумча иштерди жүргүзүшүбүз керек, ошондон кийин толук алганга мүмкүнчүлүк бар да. Азыр биз инсульттан кийин толук реабилитация алганга бир аз кемчиликтерибиз бар да, ошону жоюшубуз керек. Мына сиз айттыңыз, көп эле сандагы пациенттер же клиент деп айтсак болобу, оорулуу адамдар келдиби же сизге здоровый адамдар келиштиби? Ошолор кандай диагноз менен келип атышты? Бизге оорулар да келет, мындай Дени сау. оорунун алдын алуу үчүн ден соолугу чың адамдар деле келип биздин залдан өзүнүн жанакы кыймыл аракеттерин, тренировкаларын кылышат. Анда жөнөкөй спорт залдан кандай айырмасы бар? Спорт залдан айырмасы биздин тренажерлор атайын Бубновскийдин жанакы иштеп чыккан тренажеру. Ар бир адамдын кыймылына ылайыкташкан да. Анан кайсы ооруларды бизде Кайсы ооруларды сиз кабыл албайсыз, кайсы ооруларды кабыл аласыз? Биринчи келгенде эле пациент сизге кайрылабы же залга эле киреби, жана спорт залдагыдай? жок, бизде врач бар. Ооба. Врачтын приемунда болот. Врач толук анамнез чогулткандан кийин определенный мындай лабораториялык же болбосо башка обследованияларды өтүш керек болот. Андан кийин бизде залга кирип, залда биринчи жолу диагностический занятия деп коет, диагностический занятия өтөт. Андан кийин кайсы нагрузка бериш керек, кандай кыймылдарды жасаш керек, врачтын көзөмөлүндө атайын программа түзүлөт. Ошо программанын негизинде анан иштешет. Жакшы. Ооруга жараша демек кыймылдын түрүн тактайт экенсиздер, э? Ооруга жараша, адамдын физикалык абалына жараша, Абалына булчуң эттери кайсы кандай нагрузка бериш керек барган тең биринчи көрүп алып туруп, андан кийин жасалат. Жакында эле мен ушул сиз менен жолугушууга даярданууда Бубновскийдин бир подкастын көрдүм катышканда. Айтат, давление оорусу баягы адамдын кыймылдабаганынан келип чыгат деп. Сиз ошого кандай дейсиз? Давление бул биздин көз караш боюнча кандай? Адамдын булчуң эттери кыймылдабаса, иштебесе, эмнеге күч келет? Жүрөккө күч келет, туурабы? А биздин булчуңдарыбыз иштегенде бул кошумча дагы насос деп эсептелет да. Адамдын денесине кан айлануусуна жардам берет. Кан айлануу начар болгон жерде эмне болот? Жүрөккө күч келет дагы, Кан басымы бийик болот. Бизге келгендердин көпчүлүгү билишет, кирерде сөзсүз давлениясы өлчөнөт да. Киргенде мисалы үчүн 140-150 менен кирсе, чыгып атканда кайра 120-130 менен чыгышат да. Бир эле эмеде. Ошондо бир эле сеанста канча убакытта? Жарым сааттан 1 саатка чейин, 45 мүнөт. Жарым сааттан 1 саатка. Орточо 45 мүнөт. Ал эми биздин кардарлар суроо беришет болуш керек. Силердин ушул кинезитерапия, дарылануу канчалык баасы жагынан доступный? Баасы жагынан көпчүлүк элге бул кымбат деп көрүнөт болуш керек. Бирок азыр салыштырмалуу эсептеп көрсөңүздөр, биздин ыкма өтө эле арзан да. Мисалы үчүн бизге биринчи айга ушул күнгө чейин 12 000 сомдон төлөнчү. Азыр бир аз кичине болуп бар нерсе кымбаттап кетпеди, элдин зарплатасын көбөйтүш керек балдардын. Ошого жараша бир аз баасын көтөрөлү деп атабыз.
мындай 12 миңдин тегерегинде экен, 12 миң тегерегинде bir айга. Кийинки айларына арзандатылат. 10 миң, 8 миңге чейин. Демек, бир ооруну дарылаш үчүн өзүңүз айткандай 1 ай жетишсиз, Бир аз эң жетишсиз. кеминде 3 ай керек экен. Ошол эле 3 ай керек, жана остеохондроз, грыжа ооруларына показания барбы? Биздин негизги кардарыларыбыз ошол омуртка оорулары, муун оорулары негизги биздин пациенттер ошолор да. Мисалы, дейли биздин бир кардар ушул бизди көрүп аткан, подкаст көрүп аткан көрөрман кинезитерапияга барайын деди. Кандай шарттар керек? Бизге келиш үчүн мындай өзгөчө шарттын деле кереги жок. Биринчи жанакы МРТ болсо, рентгени болсо, анан бир аз анализдерин дагы врач көргөндөн кийин тактайт, айтат. Болду, башка эч кандай шарттын деле кереги жок. Инфекционный оорулар болбош керек, Ал сөзсүз баягы тери оорулары, жугуштуу оорулар. болбош керек. Аларды врач өзү прием учурунда тактайт, кабыл алыш учурунда. Жакшы. Табарик мырза, мындай суроо келди биздин көрөрмандардан. Мынакей жараткан адамды ушундай акылдуу кылып жараткан. Чоң муундар, тизе өзгөчө, баягы жүктү көтөрүп жүргөн. Мисалы, өзгөчө баягы веси чоң, салмагы чоң адамдар ушу же болбосо 40 жаштан, 50 жаштан кийин кыймылдабаган же башка бир оорулар, аутоиммунный оорулар менен тизесине көбүнчө кайрылышат. Сизге келишеби ушундай оорулуулар? Ооба, тизе оору, артроз, артрит, артроздор менен көп эле кайрылышат. Анан ошону доктурга барганда баягы биздин эми өзүбүз канча жыл окудук, ошо дарылар менен дарылоо методикасына кандай карайсыз? Ошол баягы муунга дары сайып, ошол эле гормондор менен же болбосо операция кылыш керек деп, ошо боюнча кинезитерапиянын баягы көз карашы кандай? Ошону айтып бере аласызбы? Кинезитерапия эми кыймыл менен дарылоо деп этикпи? Бул ар бир методиканын өзүнүн жакшы жактары бар, жетишпеген жактары да бар да. Баардыгы эле 100% жакшы болбойт да. Панацея эмес, Бул муун оорулары пайда болгондон кийин жанагы өзгөчө артроз, сустав муундагы дегенеративный изменениялар кеткенден кийин муну кайра калыбына келтирүү өтө кыйын. Анан кыймыл менен ошонун андан ары өрчүшүн токтотуп калса болот. Дары куюу, дары колдонуу, физиотерапиялык процедураларды колдонуу менен бул оорунун алдын алганга эмес, токтотуп, ошол убакта симптомдорду жок кылганга гана жардам берет да. Аны баарыбыз эле билебиз да, эчтеке жашыруу эле эмес. Биздин кинезитерапия менен муну андан ары өрчүтпөй, адамдын жашоосун жакшыртса болот да. Бирок эми баягы муундагы жанакыдай изменениялар кеткенден кийин аны кайра артка келтирүүгө мүмкүн эмес. Мына жаш өткөн сайын 40-50 жаш, мына биздин жашта деле ушундай бир эме бар эмеспи? Баягы муун көңдөйүндө суюктук азая баштайт, жанагы томуктар ичкере баштайт. Ошо кыймыл кандайча жардам берет ошого? Кыймыл. Жана айтпадымбы, кыймыл жок жерде жашоо жок, саз пайда болот, мындайча айтканда. Ар бир биздин адамды жаратканда, ушундай жараткан өтө акылдуу, өтө бир иштеп турган завод да, мындайча айтканда. Ооба. Ар бир биздин ар бир мүчөбүз, ар бир булчуңубуз, ар бир сөөгүбүз жөн жаралган эмес. Баардыгы кыймылда болуш керек. Кыймыл жок жерде жанагыдай жашоо жок дебедимби? Ошол кыймыл жок жерде жанагыдай
биздин баягы карыганда деп шылтообуз ошол. Кыймыл жок жерде карый баштайт. карай баштайт. Кыймыл бар жерде жашоо бар, питание болуп турат. Жанагы ошол жердеги продукт обмена кайра денебизден чыгып туруш керек. Ошолордун баары жүрбөй калат да болбой калат. Ооба. Мисалы бир алыс жака кетип баратабыз деп коелу. Мейли самолетпу же мына Ошко же Таласка баратабыз, 3-4 саат кыймылдабай баратабыз. Ал эми ошо автобустан түшкөндө, машинеден түшкөндө баягы кадимкидей бутубуз кыймылдабай калат. Орчаков сководу. Да, кыймылдабай калат да, ошондо биздин баягы эмебиз, мээбиз ушундай дейт экен да, буга кыймыл кереги жок экен. Демек, буту кыймылдатпай деле койсо болот экен деп ушундай бир болуп калат да, анан чыга албай каласың. Ошон үчүн дайыма сиз айткандай кыймыл болуп туруш керек. Биздин муундардын баары кыймылдын эсебинен тамактанып, жана тамактангандан кийинки азык заттар чыгып турат. Өзгөчө омуртканын ортосунда межпозвонковый дисктер. Ал жерде эч кандай кан тамырлар жок да. Аны тегеректеп турган майда булчуңдар бар. Ошол булчуңдар иштегенде мындай диффузия методу менен питание алып турат. Биз азыркы жашообузда эмне? Кыймыл болгону эртең менен турабыз, жумуш машинага чейин басып келебиз, жумушка барабыз, кечке чейин отурабыз, кайра үйгө келебиз кечинде. Кечинде тойго барабыз. Анан биздин тамак иче турган булчуңдарыбыз иштейт болду. Тамак иче турган булчуңдарыбыз иштейт, жакшы. Башка булчуңдарды иштетпей калдык да азыр. Биздин омурткабыз соо болуш үчүн анын тегерегинде майда булчуңдар иштейт. Ал булчуңдарды биздин залда атайын көнүгүүлөр менен гана иштетет. Күнүмдүк турмушта аны эч ким иштетпейт. Жакшы. Демек, мындай жыйынтык чыгарсак болот. Айыл жеринде эми баары ал жерде тиричилик, оокат көбүрөөк, огородду караш керек, сугарыш керек, малды чыгарыш керек. Көбүнчө ушу шаардыктарга кыймылды көбүрөөк кыймылдаш керек. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо ошо сиздин кинезитерапия же мекеменин аты эмне? Негизги франшиза боюнча биздин мекеменин аты Центр доктора Бубновского, кинезитерапия. Кинезитерапия. Центр доктора Бубновского деп айтылат экен. Ушулду борборго барып, врачтан кеңеш алып, специалисттен кеңеш алып, андай болбосо, андайга жок мүмкүнчүлүк болсо деги эле кыймылдаш керек. Мына биз ушу сизди чакырганга чейин Теберик мырза бир 30дай врач менен сүйлөштүк, 30дай ашык ушундай подкаст аңгеме куруп беришти. Баары тең кыймыл дейт. Чынында кыймылдоо бул жашоо, сиз туура айттыңыз. Жашоонун негизи бул кыймыл депчи. Ооба. Кайсы жерде болсо, кыймыл болбосо өнүгүү, өсүү алдыга жылуу болбойт. Ооба. Мисалы ошол эле стаканга сууну коюп койсок, 1-2 күндөн кийин ал жарабай калат, анткени кыймылдабай калган. Анан кыймылды дагы туура жасаш керек да. Көпчүлүк учурда бизде жумуш жасап атканда туура эмес кыймылдар. Алардын баары эле баягы биздин денебизге терс таасирин тийгизет. Мисалы үчүн айылда иштеп атышат дейсиз. Кыймылдап атышат, бирок ошонун көпчүлүгү эле туура эмес кыймылдан баягы бел оору, муун оору көпчүлүгү ошондон келип чыгат. Мисалы үчүн жерден бир нерсени көтөрүү деле бизде кандай кыймылдайбыз? Сөзсүз эңкейебиз, анан кийин көтөрөбүз да. Ооба. Андай эмес. Эмеге биздин муундарга, омурткаларга күч келбеш үчүн аз көрсөтүп берейин, мындай. Түз алыш керек да. Биз болсо эңкейгенде канчалык эмебизге, белге күч келет. Белге нагрузка болот. Омурткаларга күч келет. Ошол сыяктуу өзгөчө баягы кыймылдабай жүргөндөргө, нежный кишилерге ошо кичинекей дарбуз көтөрсөм менин белим ооруп калды деп айтышат го. Ошон үчүн баягы сиздин ушу борбордо кандай специалисттер иштейт? Специалисттер жетиштүүбү? Каяктан окуп келишет? Мына сиз өзүңүз айттыңыз, Москвадан окуп келдим деп. Ошо боюнча дагы айтып берсеңиз. Биздин борбордо врачтар, биздин медицина окуу жайын бүткөн врачтар иштесе болот.
аны барып баягы переподготовка кылыш керек. Андан сырткары инструкторлор, залда иштеген инструкторлорго физкультураларга билими барлар. Физкультурный институтты Физкультурный бүткөн, бүткөндөр, медициналык орто окуу жайын бүткөндөр, же болбосо педагогикалык билими барлар иштесе болот да. Аларды эми келгенден кийин биз атайын окуу жайга жиберип, Бубновскийдин мектебине Москвага жиберип окутабыз. Андан кийин келип иштесе болот. Эң жакшы. Сиз мына айтып атпайсызбы, Москвага окууга жиберип деп, ушул борбордун каражаты менен жиберип Москвага окууга жибересиздер. Бул өтө көп баягы акчаны талап кылат. Бул жерде ачып, ошондой курстарды ачканга кыялыңыз барбы? Бизде окуу жайларда ушул багытта даярдаган специалисттерди даярдоо жетишсиз болуп жатат. Ошондой болсо жакшы болот эле. Биз ачсак жеке менчик түрүндө ачууга туура келет. Ага дагы кошумча каражат, кошумча каражаттар керек болот. Жакшы. Анда мен сизге сунуштайт элем. Мүмкүн эми баягы кыял деген дайыма бар го, тиги кыялданып койсоң болуп калат. Ал деген бир жакшы сөз. Институт усовершенствования врачей деген бар. Бизде кайра даярдоо Данияров атындагы медициналык институт бар бизде. Ошол жака кайрылып, мүмкүн ошол жерден базасынан дагы ачылса мүмкүн деп ойлойм. Азыр ал жерде даярдалып атат, баягы клиникалык ординатураны өткөндөр бар, бирок жылына бир 5-6 эле бала да. Алар да бүтөөрү менен бул Кыргызстанда калып иштебей, бир жактарга кетип калат. Бизде ушул калып иштеди дегендерди уга элекмин. Баягы эмеде Воронцовкада бизде эме бар да. Реабилитационный центр. Ошол жерде бир аз балдар бар болуш керек, башка жок. Негизи жетишсиз да бизде. Жетишсиз. Анда ким ушуга кызыкса, анда сизге кайрылса болот экен да, Кайрылса болот, келишсе болот. Биз атайын окуу жайдан окутуп даярдап алабыз. Физкультурный институт, же болбосо медициналык орто билим менен жана медициналык институтту бүткөндөргө сизге келип, ушул кинезитерапияны кызыккандар болсо, келсеңиздер болот экен да, барса болот экен да сизге. Тагырик мырза, сизге рахмат. Биздин студиябызга келип, маек бергениңизге, кеңеш айтып бергениңизге. Мен ойлойм, сиз негизи врачсыз, өзүңүз дарыгерсиз. Бул биздин милдет. Биздин мынакей көбүнчө эми орун жашырсаң өлүмгө аш келет дейт. Ошон үчүн тиги айтышыбыз керек. Эмне үчүн бизде көбүнчө мына сиздин алдыңызда невролог врач инсульттар жөнүндө сөз кылдык. Биздин өлкөдө ушу кан тамыр оорулары боюнча биринчи орундарда ээлейт экенбиз. Ал эмне себептен? Мен ойлойм, ушу турмуштун жамандыгынан деп айтышат, бирок мен ушуга макул эмесмин. Мен ойлойм, биринчи сабатсыздыктан деп. Сабатсыздыктан, анан кийин ошо сабатсыздык деген эмне? Мына биз ушу биздин подкасттын негизги максаты айтып берүү, ооруну кантип алдын алса болот. Көрсө эң эле жөнөкөй экен. Кыймылдоо. Эртең менен физкультура жасоо, сиздин дагы мына чоң максат менен ушундай сонун максат менен ушу кинезитерапия деп атайын Москвага барып, окуп, ушул Кыргызстанга ушул өзүнчө бир билим да бул дагычы. Ушуну алып келгениңиз үчүн мен ойлойм, терең ыраазычылык билдирем. Мен өзүм атыман ойлойм, баары тең сизге ыраазычылык билдиришет. Мына өзүңүз айткандай, миңдеген киши келип айыгып кетип атат деп. Сизге чоң рахмат. Дагы эле элибиз үчүн кызмат жасай берели, элибизге айтып бере берели. Доктурга ооруп келбей, ооруганга чейин келиш керек деп. Ооба, ооруганга чейин алдын алуу керек. Мынтип айтышат да, сиз качан бардыңыз эле акыркы жолу десе, эмнеге барам, оорубасам эле депчи. Ошо ооруганга чейин, Ооба, биздин негизги максат ошо оорудун алдын алуу.
адамдын денеси ушундай уникалдуу деп өдүмбү? Адамдын денеси өзүн өзү дарылоого Мүмкүнчүлүгү бар. мүмкүнчүлүгү бар. А биздин максатыбыз адамдын ички ресурсун көтөрүү, өзүн өзү дарылоого багыттоо. Сонун. Биздин ушул подкастты көргөн көрөрмандарга жакшы бир жаңылык десем болот. Таберик мырза өзү суроолорго жооп берет. Ошондой эле ким биринчи же жакшы комментарий калтырып активдүү катышкандарыбызга Таберик мырза акысыз консультацияга чакырат. Ошондойбу Таберик мырза? Туура. Анткени биздин негизги максатыбыз врачтардыкы оорулууларыбыз тез айыгып кетсин, деги эле оорубасын деген оюбуз ар дайым. Ооруп калуу, оорубоо бул ар бир адамдын өзүнөн. Ооба. Негедир мен ойлойм бул дагы биздин медиктердин азыраак маалымат бергендигибиз деп мен негедир өзүмдү күнөөлөйм да. Андан кийин ойлойм, врачка барсаң эле акча дейт деп айткандарды ошолорго ойлойм да. Ал туура эмес депчи. Врачка оорубай келиш керек. Ал эми ооруп келгенден кийин ооба кымбат болот. Врач сыйкырчы эмес. Ошол эле алып көрсөк башка өлкөлөрдө, Европа, Америка, муну азыр баары эле билип калбадыбы? Биздин доктурлар почти бекер. Ооба, биз анын үстүнө союз учурунда иштеп калбадыкпы? Ооба. Баардыгы бекер болчу. Бирок азыр турмуш өзгөрдү, шарт өзгөрдү. Бекер жасоого мүмкүнчүлүк эмес. Ар бир кызматтын өзүнүн баасы болот, наркы болот дегендей. Ден соолук биринчи байлык деп айтылат эмеспи? Ооба, ден соолук биринчи байлык. Ошо ден соолукту үчүн биринчи байлык болгондон кийин ошол ден соолукту баалаш керек. Баалуу болуш керек. Кээ бирлер айтат, эмнеге мындай кымбат? Эмне үчүн арзан болуш керек? Демек анда сиз өзүңүздүн ден соолугуңузду кийинки жылдырып коет. Ооба, кийинкиге жылдырып. Таберик мырза, дагы бир жолу сизге рахмат. Сизге, өзүңүзгө, өзүңүздүн жакындарыңызга ден соолук каалайм. Ишиңиз илгерилей берсин. Элге болгон кызматыңыз артыла берсин. Ошо келген пациенттериңиз сизге дайыма айыгып кетсин. Колуңуз жеңил болсун. Сиздин борборуңуз өсүп өнүгө берсин. Рахмат. Сиздерге да рахмат, ушинтип элге кеңири маалымат берип, түшүндүрүп, ушундай студия ачканыңар үчүн. Негизи элдерге маалымат жетпесе билишпейт да, маалымат жеткириш керек.